тарыхта болбогон окуя болуп атат. Биздин жетекчилерибиз ыйык Мекке шаарында ибадаттарын аткарып жүрөт, умра ибадаттарын, тавафтарды кылыпчы. Кышкы мындай каникулдан пайдаланып аз убактында ахиреттин куруп ибадаттарды кылып атат. Мынау жаныбыздагы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан бир дегеле СНГ мамлекеттериндеги адамдар менен сүйлөшүп калганда мына президенттик аппараттан 22 адам келип ибадаттарын аткарып атат. Мынакей тавафта кеткендер мына ушулар деп сүйлөп калсаң чут эле көзүнөн жаш алгыдай да. Көп адамдардын жөн эле мечтасы, кыялы. Биздин дагы жетекчилер мына Кудай деген адам болсо экен, ошого бул сүйүнүш керек. Көпчүлүгү сүйүнүп атсак, интернет желелеринде кээ-биркилер күйүнүп атат. Бул динсиздерби, билбейм кандай адамдар умрага кетип калыптыр, антип калыптыр. Буга күйүнбөш керек. Өзү негизи эле жыл сайын эле январдын 10-уна чейинки кышкы эс алуу убагында бүт жактарга эс алганы барышкан адамдар. Мурунку жетекчилер деле барган. Ар жагы Таиланд, бул жагы Турция, бул жагы Европага чейин барышкан. Эч ким эч нерсе деген эмес. Быйыл машалла умрага келсе, ыйманы алсыз, жүрөгү кыйшык адамдар аябай күйүнүштү. Ушул күйүнгөндөр, ичи күйгөндөр нар жагына жетсин. Алла Таала Кур'анда айтканда муту би гайбикум деп айткан. Силер ачууңар менен өлүп кеткиле дейбиз. А бирок калган мусулман бир туугандар сүйүнгөндөргө курсаң болобуз. Башкалар дагы бул жетекчилердин кылган ишинде кыл ибадаттарды бекем кыла бериңиздер. Негизи кыйын адамдар экен. Дүйнөсүн дагы курган, эл башкарып атат, ахиретін дагы куруп ибадаттарын кылып атат. Эми бул адамдарды машалла күчтүү адамдар экен деп туруп, жаныңызга сүрөткө түшүп коюн, же болбосо бир жерде отуруп мактап койбостон, аркасынан жакшылык иштер кылган болсо, аркасынан жакшылык иштерди башкаларыбыз да кылышыбыз керек. Ибадат иштерин кылган болсо, ибадаттарын да кылыш керек. Мына ушундай жол менен гана биз баалайбыз. Бирок жөн эле мактоо сөздөр, же жөн эле о зор адамдар деп коюш эле жетишсиз. Кайсы гана кыйын адамдар болсун, ошо адамдардын жакшы жерлерин алып туруп, ээрчиш керек, жаман жерлерин көрбөй коюш керек.